Малгиндиктүү Кыргызстанда малдын саламаттыгы, аны дарылоо, оорусун алдын алуу, малды асыроо, туура кам көрүү жөнүндө эң пайдалуу китеп колдонмо жарык көрдү. Ал америкалык ветеринария илимдеринин доктору, мал доктор Питер Кезенберинин жаныбарлардын ылаңдарына каршы жүргүзүлүүчү иш-чаралар боюнча колдонмо деп аталган китеби. Ал кыргыз жана орус тилдеринде басылып чыгып, адистерге таратылууда. I think the book was written because there was a need for things in writing that were we would train about subjects about animal health. So my profession is a veterinary doctor. Бул китеп негизи башында Непал үчүн жазылган болчу. Бирок менин досум башка тилде да болбойбу деп сурап калды. Мен макулдугумду бердим. Ошентип башка жумушта болсом дагы күндөп-түндөп китептин үстүндө 7 жылда иштеп чыктык. Башка өлкөлөргө ылайыктуу. Медициналык тил, бирок жөнөкөй адамдар окуганда түшүнүктүү болсун деп сүйлөмдөрдү узун эмес, кыска кылып жазганга аракет кылдык. Өзүмө белгилеп алган теория жана практиканы чогултуп, башка ветеринарлар менен жолугуп, аларды да угуп, анан тажатма болбосун деп жөнөкөй кылып жаздык. Мен бул китепти жалгыз жазган жокмун. 2 адам иштедик. Бул китепте жаныбарлардын туулгандыгынан баштап, аларды кароо, органдары, тоюттандыруу, уруктандыруу, териси, дем алуусу, кан айлануусу, жугуштуу ылаңдарын алдын алуу, алар менен күрөшүү, ар кандай көйгөйлөрү, ички жана сырткы метелерге каршы дарылоо, дарыларды коопсуз жана натыйжалуу колдонуу, малга кам көрүү ыкмалары жөнөкөй тил менен схемалар, сүрөттөр коштолуп, так, кыскача жана түшүнүктүү болуп жазылган. Жөнөкөй болушунча анан методикасы ушундай да, бул диагноз коюу, кан белгилерин аныктоо, диагноз коюу, анан дарылоо. Ушул этаптар боюнча ар бир оору боюнча ушундай метод менен түшүндүрүп берет да бул китеп. Ошондуктан бул практикалык жактан аябай пайдалуу. Бул жерде китепте жалаң эле ошол малды, ооруп калган малды дарылоо эмес, ошол малды кандай жолдор менен оорутпай, аман-эсен асыроо, кандай жолдор менен жакшылап тоюттандыруу, кандай жолдор менен багуу, анан кандай жолдор менен оорунун алдын алуу эң негизгиси, анан жакшы бир өндүрүм алуу багытталган китеп экен да өзү. Бул китеп мал жаныбар ар бир адамга керек. Демек, айылдагы ар бир үй-бүлөгө, фермерлерге, мал чарба адистерине, вет врачтарга абдан зарыл дешет адистер. Анткени бул колдонмо теориядан алынган эмес. Автор Питер Кезенбери өзү мал доктору жана өз тажрыйбасынан алып жазган. Анын атасы фермер болгондуктан бала кезинен баштап эле мал артында жүрүп чоңойгон. Мал доктор болуп калышынын себеби да кыйналып жаткан малды көрүп, жаныбарга жардам берүү үчүн ветеринардык кесипти аркалап калган. Андыктан бул китебиндеги анын кеңештери жана колдонмолору практикадан алынган. So for me, my father was a farmer, and I lived on a farm until I was 10 years old, and then my father went to work at the university. Animals in America are probably cut into 2 different populations. One are the farm animals, dairy cows, beef cows, sheep, and goats, and the other side are... Америкада фермерлер калкты тамак аш менен камсыз кылат. Шаарларда көбүнчө үй жаныбарларын кармагандар бар. Ит, мышык, аттарды дагы. Ал эми тамак аш өндүрүүдө эт багытындагы уй, кой, эчки багышат. Бизде айыл чарба, мал өстүрүү боюнча өзүнчө ветеринария, ал эми үй жаныбарлары боюнча өзүнчө вет врачтар иштейт. Тамак аш коопсуздугу өтө маанилүү. Китепти жазган автор бул жеке турмушундагы ар бир баягы малдарды, жаныбарларды дарылоодогу ыкмаларды уш жерге чагылдырып кеткен да. Жөнөлүк практикадагы иштер, андан кийинки жана дагы азыр белгилегим келет, өзүнүн жеке практикасында. Мындайча айтканда, жөнөкөй тилде оорулардын белгилери кандай болот, анан ал ооруларга кандай диагноз коюш керек, анан кантип дарылаш керек. Мына ушул китепте баягы чагылдырылган. Китептин бет ачарына автор атайын алыскы Таиландтан өзү келип катышып, ветеринарлар, мал чарба адистери, фермерлер менен жолугуп, аларга өз колу менен бул китепти тапшырды. Жолугушууда өзүнүн өмүр жолу, жаныбарлардын ылаңдары,
аларга аяр мамиле кылуу тууралуу атайын даярдалган слайд аркылуу айтып берди. Доктор Брюс тоже, они обучились в том же университете. Бул маанилүү колдонмону чыгарыш үчүн анын 7 жылдык убактысы кеткен. Басылып чыккандан кийин 12 өлкөдө которулуп, учурда пайдаланылып жатат. Мал багуудагы анын тажрыйбасынын Кыргызстанда дагы колдонулушуна 11 жылдан бери биздин өлкөдө эл аркылуу коомду өнүктүрүү уюмунун ветеринария жана ден соолук программасынын координатору Клемента Фредериксен колдоо көрсөткөн. Бул меморандум кызматташуунун биринчи кадамы деп ишенебиз. Куттуу болсун. Кыргызстанда ветеринариянын өнүктүрүүсүнө салым кошот деп ишенебиз. Менин жашоомдо сыйлаган улуу адам бар болчу. Анан ал китепти жазды. Анан азыр 30 жылдан бери мен өзүм аны сыйлоо көрсөтүү үчүн ошол китепти биз кыргызча жана орусча которобуз деп чечтим. Дүйнөдө анын жумушу аябай сыйлайт. Ал көп адамдарга жардам берген, фермерлерге, ветеринарларга анын кылган жумушу сыйлайманын. Ал жөнүндө ал окшойт, мен дагы болгом келет. Клемента айым Кыргызстан мал чарбачылыгы менен алектенгендиктен малдын ден соолугу өтө маанилүү экендигин айтат. Бул боюнча абдан көп көйгөйлөр бар экенин билдирип, аны чогуу чечишибиз керек дейт. Чын эле ооруларды дарылоо ыкмасы бар, бирок биз чын эле ооруларды алдын алгыбыз келет. Анан малдарды кандай багыш керек, ооруларды азайтыш үчүн жана алдын алыш үчүн көбүрөөк маалымат берип көрсөткөнбүз керек. Аябай көп кемчиликтер бар, жетишсиздиктер бар. Анан бар нерселер биз бир убакытта оңдой албайбыз. Бирок биз кадам менен бираз колдоп жардам берип аракет кылабыз. Бул жеңил нерсе эмес, чоң нерсе. Бирок ветеринарлар, министрлиги, ветеринар палата, ассоциациялар баарын ветеринарлардын билими бекемдеп, чыңдап, чогуу иштесек жакшы болмок. Биз бул нерсе үстүндө иштей алабыз. Китептин бет ачар аземине келген өлкөнүн мал чарба кызматкерлери, ветеринардык адистер, фермерлер авторго ыраазычылыктарын билдиришип, ийгилик каалашты. Мен ойлойм, келечекте ушу практикалык иште бул китептин зор пайдасы тиет. Ошондуктан дагы бир жолу ыраазычылык билгиземин. Мына азыр эле жанагындай меморандумга кол коюлду. Буюрса бул кызматташуу дагы Клемента айымда уланат деген бизде чоң ишенич бар. Демек бул кездешүүбүз биринчи жолку эмес, мындан ары мындай кездешүүлөр көп болуп, кызматташуубуз дагы мындай жогорку деңгээлге жетет деген чоң ишенич бар. Бул иш-чарада Кыргызстан ветеринариясынын жаңы жазылган гимни да ырдалды. Таң аткандан көпчүлүктү караган, малды канын изилдөдө талбаган, айыл чарбада фактыра текшерип, агым кегинди врачелге арнаган, агым кегинди врачелге арнаган. Биз бүгүн Америкадан келген доктор Питер деген өзүбүздүн кесиптешибиздин жаныбарлардын ылаңдарына каршы жүргүзүлүүчү иш-чаралар боюнча колдонмо деген китеп которулуп чыкты. Ошондой эле китептин авторлору Кыргыз улуттук агрардык университетинин ветеринария факультетинин мугалимдери жана студенттер менен жолугушту. Аларга китептерин тартуулап, келечекте мыкты адис болууларын каалады. Have any of you ever been to a big dairy farm? If you have, you see that we have to have a way to keep food in front of the cow all the time. Gelirler ошондой чоң уй фермаларга барган болсоңуздар билесиздер, көргөнсүздөр ошол малдын алдында дайыма тоюлуу туруш керек да. Көп жыл практикада иштеген адам экен. Анан ошонун негизинде жазылган бул китеп сөзсүз биздин окумуштуулар үчүн, биздин студенттер үчүн абдан чоң пайда алып келет. Доктор Питер бизге ушундай сонун китепти
заманбап китеп деп айтсак болот, тартуулап элек кылып берди агайларга дагы, студенттерге дагы. Бул китептин ичинде заманбап методдор бар экен, кандай бул ооруну дарылап жана кандай алдын ала профилактикаларды өткөрсө болот. Ошондуктан биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Эмнеге дегенде бизге ушундай сонун ичинде көптөгөн тажрыйбалуу заманбап методдору китептер бизде өтө дефицит деп айтсак болот. Азыр бизге доктор Питердин болгон жашоодо алган тажрыйбаларын, кесибинде тажрыйбаларын бизге айтып өттү. Бизге мага эң таасир бергени бул өзүнүн кичинекей кезинен баштап шарт жок болсо дагы ошондой күжүрмөндүүлүк менен аракет кылып вет врач болгонуна, анан өзү башка өзүн эле ойлобостон башка студенттерди, башка вет врачтарды ойлоп ушу китеп жазып чыгыптыр. Ушу китеби буюрса бизге дагы керек тиет, пайдалуу мөмөлүү болот деген ойдомун. Малдын саламаттыгы өтө маанилүү. Андыктан ар кандай илдеттерден калктын ден соолугун коргоо, ветеринардык санитардык коопсуздукту камсыздоо ветеринарлардын милдети. Натыйжалуу дарылоо үчүн албетте туура багыт керек. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан.